Вот, дорогая, мына чыгып кетейин акам. Мына скорый менен акып кетти. Азыр кара карасыга боюнча алып кетем акам. Суралыш. Эмне документтер алып жатсызбы? Жок. Мына эмне ака? Акам бокун мен кетип калайын акам. Мына мен баллаяп келдим акам. Мына станкага батпай калды. Каяка коем мында? Бул Ош шаарындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу бөлүмүнүн кызматкерлери менен талашып тартышып жаткан Рыскул Назмеденов. Ал унаасын туура эмес жайга токтотуп койгон жерден текшерүүчүлөрдүн кылтагына түштү. Унаасын мыйзамсыз жайга токтоткон жигитке 1000 сом өлчөмүндөгү айыппул салынды. Ага Рыскул мырза каршы, анткени ал ооруканага оорулуу адамды таштап, кайра ал уколун алган соң алып кетмек. Бул жерде место жок, мен аны ал жерде ичкерге мына бетондун ичине койдум. Бул жерге келсем жазып атат. Кайсыл жерге коем анан? Место жок өздөрү. Анан законный требовать этет. Мына уже пробка башталды мына ал жерде. Аны ал жерде о бетон үстүн карасаңар, ушул жерде ол жерде уже туруп алып неме кылдат. Ана уже жол жок айдап атат. Анан көрдүңөр, уже жол жок. Анан буруп уже пробка уже күндө ушул жер. Мен мына ал жерге Audи'нин жанына койгом. Мына жерге. Анан эмне болду? Не себептен мага штраф жазат да азыр мына Audи'никин албай эле номерин деле чечпейт, башка деле кылбайт, штраф деле жазбайт. Неге неме кылбайт анда? Адам өзгөн бар, мен бир адам өзгөн. Айдоочулардын айткандары да орундуу. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын автотоктоочу жайы тар болгондуктан унаалар батпайт. Андан соң оорулуудан кабар алууга келген адамдардын унаасы оорукананын кире бериш жериндеги жолго 2 катарга тизилет. Ага таксисттер да кошулат. Ошентип тез жардам кызматынын унаасы ооруканага бейтапты тыгында алып кирет. Ошо биздин шаарыбызга келген меймандарга, шаар тургундарында ошо ыңгайсыз жалган шарттарды жоюу максатында бүгүн иш-чараларды алып барып атабыз. Ошо карабастан шаарыбызда транспорт аябай көп. Өзүңүздөр көргөндөй азыр обул больницада транспорт көп болушунча тазалап атабыз. Иш-чара алып барып атат. Кече күнү 350 протокол түзүлдү. Ошол туура эмес токтогон автоунаалар боюнча. Жол кыймылын көзөмөлгө алган кызматкерлердин жумушу да түйшүктүү. Жол белгилерине көңүл бурбай калган айдоочулар унааларын жол четине каалагандай токтото салып өз жумуштарын бүтүрөт. Бул арада негизги жолдо унаа тыгындары күч алат. Айдоочулар жолдогу эрежени бузуп турса да, аны мойнуна алгысы келбей, эптеп чуу чыгарууну көздөп турат. Мен сизди жерден көрүп атам, урматтуу айдоочу. Мен тартпачы камераны. Берип тартпачы. Ойна кетип атам. Ага шашып атам. Атпачы, не тартып атасың? Аны не тартып атасың? Камераны сындырып коюмбу? Камераны сындырып коюмбу? Ош шаарында каттоодо турган 70 миңден ашуун унаа бар. Күнүгө кирди чыкты унааларды эске алганда алардын саны 150 миңден ашаарын адистер айтат. Ал негизи Ош шаары 50-60 миңге чукул унаага ылайыктуу. Бүгүнкү күндө калаанын негизги көчөлөрүндө унаа тыгындыгы орчундуу көйгөйлөрдөн. Анын алдын алуу үчүн жол коопсуздугуна көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгы айтылды. Ош шаарынын генеральный планы негизинде атайын автовокзал Горгайынын жанында каралган, өзүңүздөр билесиздер. Заман барып автовокзал турат ал жерде. Андан башка мына ушул эле жерде, мына жерде автостоянка каралган, бул жерде каралган. Биздин водительдер өзүңүздөр билесиз, баягы кармаганда, баягы ушул жол эрежесин бузуп келип, кызматкерлер келип туруп ошол жерге протокол толтура баштаганда ушул отмазкаларды айта башташат экен. Ушундай ал жер жок, бул жер жок. Туш келди токтогон унааларга шаар ичинде текшерүү иш-чаралары мындан ары да улантылат. Жакынкы жылдары таза коом долбоору Ош шаарында ишке ашып калса, негизги жолдорго камералар орнотулуп, жол эрежесин бузган айдоочулардын жазасы күчөтүлөт. Ал эми бүгүн текшерүүнүн алкагында 20га чукул унаа ээсине 1000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Адыл Акжул уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.